Саламатсыңарбы урматтуу YouTube'дун көрөрмандарым, силер менен Илмураз каналы. Демек, илим каналдын толук аты Илимий Мураз, ошондуктан бул тема өтө өнөмдүү биз үчүн. Эми илим деген эмне? Байкы эле Википедиячу дегенде эле. Википедия илимий чындыктын туу чокусу болбосо да, кыргыз тилинде Википедия өтө мыкты көрүп тургандай. Илим дейбиз, бирок илим десек эле бир оор формула же бир жашоого тиешеси жок суроолор эске келет. Атап айтып кетсек, дисперсия, дифракция, интерференция деген кубулуштар менен таанышкан. Ошону менен илим биздин жашоодон алысмал. Бирок чынында биз түшүнүп турабыз. Илим бизди курчап турат. Бүгүнкү күндө колубузга эмне албайлы, анын баары илимдин жыйынтыгы. Биз мисалы силер менен азыр илим нерсе менен байланышып турабыз. Эми илим керекпи? Же калькуляторду басканды билип эле движение кылып, позитивдүү ойлонуп, делать этчү жерде делать этип жүрө берсек болобу? Илим Википедияда жазылып тургандай эле адамдын тиричилигинен, анын муктаждыктарынан, аларды жеңилдетүү ыкмасы катары жаралып жатат. Башкача айтканда, жашоонун ырахатын көрөйүн деп. Байыркы адамдар жашоого күрөшүп, аны жеңилдетем деп илимий ачылыштарды ачып жатат. Кечээ адамзат найза менен чуркап жүрчү. Бүгүн Марс планетасын өздөштүрөм деп жатат. Эми илим өзү кантип пайда болду? Кантип муундан муунга өтүп жатат? Биринчиден, бул тилдин келип чыгышы. Айбанаттардын тили мисалы башка. Мисалы канаттуулар канатын какканда бул сигнал катары эле кабар берет. Коркунуч деген. Канатын катуу жана тез кагууну укканда башка канаттуулар алар ойлонбойт, эмне болуп кетти, мүмкүн бул пранк деп. Ал дароо эле түшүнөт, коркунуч качыш керек деп, болду. Кимден коркунуч, жырткычпы же адамбы, тиги мылтыгы менен жакындап келет, андан кабар бере албайт. Эми адамга келели. Адамдын тили терең жана кең, ар бир кубулушка, нерсеге же көрүнүшкө энчилеп сөз берген. Жырткыч болсо жырткыч деп, адам болсо адам, көчкү болсо көчкү келатат деп. Эми ошол кубулуш, нерсе, көрүнүштөр объективдүү болгон үчүн аны башкалар да түшүнөт. Ал энчилеген сөз коомдо орундалып калат. Мисалы, жылкыны бул розовый единорог, анын чокусунда мүйүзү бар, канаты бар десе, башкалар жинди болбойчу дейт да. Башкача айтканда, бизди курчап турган табигат бир жана бүтүн. Жылкы десе жылкыны түшүнөбүз. Себеби ал жылкы мага да, башкага да жылкы ойдон кала берет. Адамзат объективдүү, реалдуулук баарына бир бүтүн деп кабыл алган үчүн илим пайда болуп атат. Эгер табигаттын бирдигин кабыл албасак жана объективдүү көрүнүштөргө энчилеп сөз бербесек, мисалы жылкыны, кашкырды бирдей эле айта берсек, пегас келатат деп, же дагы бир жаныбар келатат деп, же жөн эле каздырга окшоп келатат деп эле кыйкыра берсек, же бирөөсү мен кыштоого түшпөйм, мени кыштын суугу албайт деп жатып алса ич кийим менен тиги тоого. Анда адам баласы жолуп кетмек да, туурабы? Жолбосо да илим пайда болбойт эле, цивилизация пайда болбойт эле. Башка бир мисал. Байыркы адам өз баласына найзаны моундай кармап туруп ыргытасың десе, 3 жаштагы баласына. Ал мындай курсагынан же башынан ыргытат. Ал эми 15 жаштагы баласы түшүнөт. Себеби ал 15 жашына келип таршыгытып көргөн, кол, төш булчуңдары иштетүү бул эффективдүү экенин билип турат. Башкача айтканда, анын булчуңдары калыптанды, ошону менен бирге анын табигаты, антологиясы мындай түшүнүүгө даяр, понятийный аппарат. Ошо найзаны ыргытып көргөнгө даяр, ал билет учтуу таш буту ооруп каларын. Демек, найзанын да учу тиги уштукуй болуш керек деп. Мындайча айтканда, ал илимдин жолуна турду. Себеби объективдүүлүктү түшүнүп турат. Ошентип илимдин пайда болушуна өбөлгө түзүлүп жатат. Ошентип муундан муунга илим өтүп жатат. Бул жөнөкөй баналдуу түшүнүктөр да, бирок ошентсе да бүгүнкү күнгө чейин билим берүү процесси дагы эле ушул ыкмалар менен келет. Бул мындайча айтканда педагогиканын фундаменттери. Эми биз түшүндүк, билим объективдүү, реалдуулукту бүтүн жана бир деп кабыл алуу жана аны ошондой таануу менен шартталып келген. Мисалы, мындай туруп, сен үчүн бул кашкыр болсо, мен үчүн бул жылкы, себеби мен позитивдүү ой жүгүртүм. Туу айдоочулар,
Жолдо жүргөндө бири-бириңиздерге жылмаюу тартуулап жүрүңүздөр. Тура. Анткени сен жылмайсаң, сага жашоо жылмайт. Бул мени иштебейт. Мен визуализация кылдым. Ошого бул мени жей албайт. Мен подсознаниемди колдонуп, квантовый скачок кылып, өз ааламымды өзгөртүп койдум десе, анда биздин ата бабалар жок болуп кетмек да, туурабы? Эми дагы жакындайлы. Демек, адамзат ошол табигаттагы объективдүү нерсени, кубулуш, көрүнүштөрдү өз коомдук ан сезиминде туура түшүнүк катары чагылдырылса, жылкыны жылкы деп, төрт аякты жырткычты кашкыр деп, анда ал түшүнүктөр иш жүзүндө туура чыгып, анын жашоосун жеңилдетип берет. Ошентип илим пайда болуп атат. Тагыраак айтканда, табигаттын практикалык таануусу. Бул процесстер академиялык илим боло элек дагы. Бирок табигат таануу тиричилик түрдө болсо да башталды. Кийинчерээк адамзат тиричиликтен колу бошогондо бул процесстерге ой жүгүртө баштайт. Фалес, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель дегендер. Убага келгенде алар илимди дагы алдыга түртөт. Албетте илимдин жол жобосун айтып коюш бир 15 мүнөттүк видеодо мүмкүн эмес. Жана мага компетенттүүлүгүм да жетпейт. Бирок ошентсе да 21 кылымдын адамы катары, ушу бүгүнкү күндүн цивилизациясынын өкүлү катары бир тыянак чыгарып көрөлү. Демек, качан адамдын тилиндеги түшүнүгү, ою ошол табигаттагы нерсеге, кубулушка, көрүнүштөргө дал келгенде гана адам ошол предмет тууралуу чечим чыгарышы, иш аракети туура болуп чыгат. Демек, максатына жетет, жашоосун жеңилдетет. Мисалы, кашкырды койдон айырмалабаса, малды бага албайт да, туурабы? Эми илимий чындык деп койсо болот ушу дал келүүнү. Философияда истина дешет. Реалдуулук мына ой, түшүнүк, сөз. Эми ушул дал келишүүсү илимий акыйкат, истина. Философияда истина дейт. Эми ушул дал келишүү болгондо гана биз чөйрөнү ылайыкташтырууга жана өзгөртүүгө шарт пайда болот. Ал эми оюбуз башка, реалдуулук башка болсо, анда ар бири өзү менен өзү эле мынтип жүрө берет. Анан бир күнү объективдүү реалдуулук чокуга тиет. Үйрөтөт да сени. Турмуш түшүндүрөт. Турмушка коюп туруп. Бир аз эске салалы. Илим жашоонун чырагы, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билим алуу ине менен кудук казгандай жана башка деген макалалар жөн айтылган сөз эмес да. Башкача айтканда, Роберт Кийосакинин китебин окуп эле дагы бир позитивное мышление, мотивашка, шыктандыруу китептерин окуп эле бай, бактылуу болуп кетиш бул илимий көз караш эмес. Бул маселени жөнөкөйлөтүү, бул жомокой ишенүү. Байыркы мифологиялык көз караштан айырмасы жок болуп калат. Эми дагы бир тереңдейли. Эмне үчүн илим алуу ине менен кудук казгандай? Башкача айтканда, эмне үчүн илим тууралуу бир ролик көргүбүз келбейт да, TikToктогу жиндуулактарды жана аты чыкпаса жер өрттөгөндөрдү көрөбүз. Себептердин бири алардын көрүп биз, мен да жакшы турбайм, булар вообще турбайбы дейбиз да. Башкача айтканда, напсиге жагат, кыткылыктаган. Ал эми билим алуу тескерисинче напсиге жакпайт. Себеби билим алуу бул субъект менен объекттин ортосунда карама каршылыкты жоюу. Бул эмне демек? Мисалы, светофорду кызылга өтпө дейт реалдуулук бизге. А биз субъект катары түшүнбөйбүз. Эмнеге мен жолду өтпөшүм керек? Мен шашып атам. Машина жок болсо деле тура беремби? Жиндиге окшоп. А реалдуулук илимде чагылдырылып, бизге объект катары өтпө деп атат. Карама каршылык, туурабы? Объект айтып атат, машина жок болсо да өтпө, сенин реалдуулукту туюу сезимдериң чектелүү. Кулагың, көзүң, бирде оңду карайсың, бирде унутуп каласың караганда. Айдоочу да байкой калышы мүмкүн. Сенин өмүрүң, айдоочунун өмүрү жогору турат 2 мүнөттөн. Бул шаар мыйзамы. Башкача айтканда, тааным теориясында жекелик менен жалпылык маселеси деп коет. Орусчасы проблема единичного и всеобщего. Буну Аристотель илгери эле айткан. Жалпы чындыкты биз акыл менен гана түшүнө алабыз деп. Сен жеке бирдик катары, субъект катары жол өткүң келет. А жалпылык мыйзам түрүндө айтып атат, болбойт. Эми ошо өзүңдүн субъективдүү көз карашыңды, оюңду объектиге уйкаштыруу үчүн өз эркиңди жыйыш керексиң.
аракет кылыш керек. Билим алуу, эмгек. Мээде бир нейрон торчолору ажырайт, башкалары түзүлөт. Бул процесстер кадимкидей баш оору менен узатылат. Эртеден бери башты бадыраң кыласың. Когнитивная боль орусчасы. Биз ошо эмгектин эсебинен адамзаттын илимине, маданиятына, ан сезимине тартылабыз. Биз ошону менен адам болобуз. Өз субъективдүү дүйнөбүздө кала берсек, анда Американын, Африканын, Австралиянын тиги чөлүндө жашаган аборигендерде болуп калабыз бара-бара. Биздин инфраструктурабыз, кен байлыктар, суу ресурстары ошо объективдүүлүктү түшүнгөн элдин колуна өтүп кетет. Бул мыйзам, кечиресиз. Өз арабабызды тарта албасак, башка бирөө келип тартып берет. Бирок бизди четке чыгарып коет. Жүрөгүм түшүп калбадыбы? Демек, дагы бир тыянак. Илим бул максатка жетүүнүн эң негизги куралы жана инструменти. Позитивдүү ойлонуу, башкача айтканда жакшыга ниет кылуу, максаттануу, эркти жыюу, көңүлдү концентрациялоо, бунун баары туура жана албетте өз эффектиси бар. Себеби адамдын психологиясын мобилизациялоого жардам берет. Жана жыйынтыкта ал адамдын иш аракетине дурус таасир берет. Бирок анын да чеги бар. Биринчи иштин материалдык курамасын, матчасть орусчасы. Ошо мат курамасын изилдемейин жана аткармайын болбойт. Башкача айтканда, максат жерди чанаш керек болсо, күрөк менен эмгек керек. Максат миллионер болуш керек болсо, анын да мат курамасы бар. Аны изилдемейин, туура түшүнбөйүн болбойт. Мага ишенбесеңер, мыкты бизнесменге ишенгиле. Как вы остались на волне, как вы не потеряли голову, когда вы увидели, столкнулись, вот такие обороты, потому что во время перестройки очень многие поднялись, и многие прям вот на самом деле... Знаете, ребята, да, и все-таки опять образование. И все-таки образование, все-таки надо ориентироваться в окружающей среде, знать нити политики, нити экономики, куда это все движется, понимаете? Жөн эле позитивдүү ойлонуу менен ишке ашпайт бунун баары. Бул өтө ачык айкын, бирок бүгүн бизге YouTube эмес, телевизордон бери мысли материальный дегенди пропаганда кылып атат да. Эми кечиресиз, бирок биринчи ошо мышление деген эмне, материя деген эмне? Бул түшүнүктөрдү илимий ачыктабастан мысли материально научитесь позитивно мыслить дегендин баары жомок. Кээ бирөө үчүн ал жөн эле бизнес, ошо жомокко ишенгендерге тиги сабак берип байышат. Илим бул акылдуу көрүнүш үчүн эмес, же интеллектуалдуу рахаттануу үчүн эмес. Илим бул зарылчылык, башкача айтканда табигат чөйрө бизди илимди билүүгө мажбурлап келет. Себеби нак илим бул объективдүү реалдуулуктун биздин акылда чагылдырылышы. Илимсиз бир да ачык акыл кадам жасоого мүмкүн эмес. Илимге таянсак биз адамбыз, таянбасак жөн эле коркуу, сүйүнүү, позитивдүү ойлонуу, аламдын энергиясына уйкаш болуу, анан бир квантовый мир, анан дагы бир чакра, пукра дегендерди колдонсок, жашоо, тиричилик жана коом маселелеринде, анда байыркы адамдардан айырмабыз жок болуп калат. Күн күрөкөрүдү, кокуу, Зевстин жини келди деп. Эми эмки чыгарылыш коом, эл тууралуу болмокчу. Андыктан күтүңүздөр. Аңгыча эгер видео жакса лайк коюңуздар, катталыңыздар, деги ушу видеомду таркатканга жардам бериңиздер. Жана көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.